Эмне үчүн тер деген жакшы жардам берди. Себеби деген вирус жашады сизде 7 күн. Анан кийин сиз уктуңуз дагы тер дейинчи деп туруп, тер дегениңизде ошол кан тамырдын ичинде жүрөбү, без тамырдын ичинде жүрөбү. Ошо вирус кан тамырдын ичинде жүрдү. Шлактар без тамырдын ичинде жүрдү. Ушул нерсени биз суюктук менен кууп чыктык. Мына маңызы ушуда. Биз тер менен ансыз дагы ушуга чейин сиз жеген химикаттын бардыгы денеде тыгылып турат эле. Азыр дагы вирус жана вирустун калдыктары буга дагы чогулуп алганда коюланып, коюу болгон без тамыр, коюу болгон кан тамыр жылалбай калды. Анан биз суу ичкеле дегенде сууну ичтик, тердедик. Ошо тер менен биз шлакты кууп чыктык. Мүмкүн ошо менен кошо вирус бизди тыштап чыгып кетти. Себеби ошол мезгилде эч нерсе жебей калды. Мына тердин эң соң кызматы шлак без тамырдын ичиндеги, кан тамырдын ичиндеги шлакты кууп чыгып берген үчүн сиз жакшы болуп калдыңыз. Бул бир эле методу. Демек, буга кошуп курсакты массаж жасаш керек, моюнга массаж жасаш керек, тамакты жөндөш керек, чөптү ичиш керек, өттүн чыгуусун камсыз кылышыңыз керек. Мына ушул нерселерди жасайсыз, 6 айдан 2 жылга чейин жасайсыз. Мага бирөө звонить этип, канча күндөгө чыгат? Айланайын, кагылайын, 10 күндө чыкса, чыгып кетпейт белек бардыгыбыз. 1 ай жүрөт мындай состояние. Жөтөлүп атасызбы? Коркпоңуз. Жөтөлүп алып кетет. Только сиз ошону аракет кылыңыз, организмди көтөрүңүз. Организмди көтөрөбүз. 1 айга чейин көтөрүңүз азыр. Заң десе эсиме түшүп кетти. Адамдын ичи катпаш керек. Ич катуу бул сиздин өкпөңүздө вирустун көбөйүүсүнө алып келет. Мага ушундай пациенттер келген, 1 ай болсо 1 ай барбай коем дейт. Бул өтө нерсе, жаман нерсе. Өтө жаман нерсе. Заң бул чыгыш керек. Кантип сиз заңды организмде кармап жүрөсүз? Болбойт. Заңды чыгарыш керек. Күнүгө 3 мал тамак жедиңизби? 3 мал заңдаш керек. Бул эң сонун нерсе. Биз медицинада союз мезгилде 1 мал заңдасаң болот деп койгон. Жок. Менин ыкмам менен 3 мал тамак жедиңизби? 3 мал заңдай бериңиз. Бул эң сонун нерсе. Эми заңдады десе, мындай аябай сиз ажатканага чуркап барып тыштаган эмес. Ал каму болуп чыгыш керек. Мына сиз эртемен тамак жедиңиз, Обедте тамак жегенден кийин нормада обедтеги тамак бул эртеменки заңды түртүш керек. Обедте бир заңдашыңыз мүмкүн. Кечинде тамак жедиңиз, кечинде заңдадыңыз. Демек сиз обедтеги заңды чыгардыңыз. Көрдүңүзбү? Нормада. Эртемен заңдаганыңыз түнү менен калып калган калса. Нормада адам 2 жолу 3 жолу. Заңдын жыты жагымсыз болбош керек. Мен бир профессорум бар, мен андан онлайн сабак алам. Ошол айтат да, мен 3 жолу заңдайм дейт. 3 жолку заңымдын жыты жок дейт. Үчөө тең камок боюнча чыгат дагы, ал сууда калкыш керек. Эгер ал отуруп калган болсо, анда зыяндуу заттар көп экен. Ал заң сууда отуруктап албаса, сууда калкып калган болсо, бул нормадагы, организмдеги кирген шлактар чыкты деген сөз да. Эми сийдик боюнча. Сийдик адам тоже 2 жолу 3 жолу зара кылыш керек. Зара кылганда ачышпаш керек. Зара жолдор ачышпаш керек. Заранын жыты болбош керек. Заранын жыты абдан мындай кичине эле сары болуш керек. Мына ушул норма сары. Биздин профессор айтат да, бай мамлекеттер дейт. Жок, бай эмес. Эли үчүн элине кам көргөн мамлекетте, кечирип койгула мени, ошо ажаткана сасыбаш керек деди. Сийдик сасыбаш керек деди. Денеден сасык жыт чыкпаш керек деди. Бул эмне деген сөз? Өтө жакшы нерсе да булчу. Демек, сиздин жеген тамагыңыз химикат эмеспи? Значит, сиздин заңыңыз сасыбайт. Сиздин ичкен сууңуз кола эмес, таза суубу? Демек, сиздин сийдигиңиз таза чыгыш керек. Сиздин жеген тамактарыңыз
жеген тамақтарыңыз, суларыңыз тазабы? Денеден сасық шықпаш керек. Эмне үчүн колтук сасыйт, эмне үчүн бут сасыйт? Сиздин лимфа бездериңиз шлакка толуп калган. Ошон үчүн колдугуңуз сасыйт. Сиз $1 миллион дезодорант сеппейсизби? Бир тыйын.